5-6 дуа жаттап албайбызбы анда? 300 жолдан кайталап эле ишибиз оңоло бербейби? Ден соолук үчүн ал үчүн бир дуа берип эткенсиңер. Анын белән 1000 жолу башыбай дашып кетет го, 1000 санай бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бир аулияларыбыз, устаздарыбыздын бирөөсү түш көргөн экен. Ошо кишиге мындай кабар берип, ошо коронавирус боюнча кандай амалды кылсак дегенде ушундай деп айтылган экен. Фатиха сүрөсү 3 жолу, андан кийин Ихлас сүрөсү 3 жолу, андан кийин Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген ушул дуаны 313 жолу. Ушуну окуса, Кудай кааласа ага эч кандай мусибат, эч кандай кайгы, оору келбейт деген. Мына демек, бул албетте түш ислам дининде далил болуп бербесе дагы бунун пайдасы жалпы элге тиет деген чоң үмүт бар. Ишиң жүрбөсө бул дуаны оку, ден соолугуң болбосо анда бир 10, 20, 30 бир дуа жаттап алсак жетет да. Шахмат деле ас эле го. Хот жүргүтөй. Руль деле бирөө эле го. Көрдүңүзбү? Бул да жалган. Адам бул дүйнөгө жөн эле сыйынганы келген, анан ыйлаганы келген, анан ыйлап туруп менен ушундай эмоция менен сурансаң, анан Кудай берет, Алла берет. Суранам сенден, я Алла, өзүң кечиргин, я Алла. Ya Allah, suranam senden, ya Allah. Ya Allah, tozak elinden azat kılın, Allah. Bunun bari жалган. Кел чындыкка чыгалы. Чындыгыңар болсо айтыңыздар, жолусу намыстанбаңыздар. Өз, бирөөнү карап өз, бирөөнүн сөзүнөн өз, бирөөнүн турмушунан өз. Мен өз кызматымды аткарып атам. Бул кызмат сага буйрулган эмес. Анткени мени таразалап көрсөңөр, акыл жагыңан жетеби мага? Келиңиздер. Салыштыралы. Кыргызды таануу боюнча жетеби? Таануу. Табиатты таануу боюнча жетеби сенин акылың? Муздай жарып чыгуу, музду талкалагандай, кышты жойгондой касиетиң жетеби мага? Мени баалай албайсың сен. Мени жараткан баалайт. Мени аалам баалайт. Мени базардагы аял, же көчөдөгү самтырак, эптеп эски жолдогу, эски түшүнүктөгү адам баалай албайт. Анткени өзүнүн ошончо түшүнүгү жок. Кел андан көрө көз. Жаккан жерин ал, жакпаган жерин ичине коюп тур. Мен ааламдын гана сөзүн айтып атам. Мен ааламдык ролумду аткарып атам. Мен Кудайдын ордун аткарып атам. Кудай ал энергия. Же сен ошо Аллахтын энергия, Алла асманда бир араб киши отурган жок, ал энергия, ал жан, кийип алган. Кийип алган үчүн мен дүйнөнү башкарып атам. Мейли мени жокко чыгар. Бул адам Кудай эмес экен, бул жөн эле кандай деп түшүнбөсөң. Анда сен Аллахыңа суранып туруп тынчтык алып келчи. Жетимсиреген мечит. Бүгүн жаратканга жалбарып дуа кылган, жаратканга жалбарып ыйлай турган жума. Аллахыңа суранып туруп, демеле ыйлап, эмоцияга кылып кыргызды ойготчу. Же ден соолугун оңдочу. Же жамандарды сотточу, жалгандарды. Көрдүңүзбү? Асманда жок. Мына мага ишенбе. Аллахыңа ишен, маселе жок, майли. Ишен. А бирок тынчытчы гана. Же куткарчы мына. Келиңиздер мына мелдешип коюп иш кылалы керек болсо. Мен айттым го. Мамлекеттерди талкалайм биринчи депчи. Табиат аркылуу, арбайлар аркылуу, аалам күчтөр аркылуу жазалайм. От, суу, таш, аба менен. Не болуп атат дүйнө? Мына алардын Аллахы жокпу сактагыдай. Сакталбай атат. Бөгү жокпу сактагыдай. Сакталбай атат. Анткени бир адамга башиет. Эртерээк баши. Эртерээк өсүп ал, эртерээк кутулуп ал. Мына урматтуу улуу журтум. Чындык чыксын, келиңиздер. 2020-жылы чоң бурулуш болот. Каалайбызсыңбы, каалабайсыңбы? Эл өсүп алат. Эскидей байлар шайланбайт.